Бул жерде байыркы шаарлар жана орто кылым цивилизациялары пайда болуп жана жок болуп турушкан. Бул жерде дүйнөлүк демилгелер эритилип, илим менен искусство гүлдөп турган. Бул жака бүтүндөй Евразиядан товарлар жана кайраттуу демилгелер агылып кирген. Бүгүнкү күндө Борбор Евразия өзүндө эмнени туюндурат? Аймактагы өлкөлөрдүн жалпылыгы эмнеде? Жарыктыктын бул бөлүгүндө жашаган калктардын маданий генетикалык коддоруна эмне кирет? Ушунун бардыгы Central Asian Guide көрсөтүүсүндө. Оркестр адам, сүрөтчүнүн досу жана дарыгер. Ташкенттеги Орал Тансыкбаевдин үй музейи. Кумдагы Лувр, кара калпактардын сыймыгы. Акылдуу жана меценат, коллекционер жана жазуучу, керемет киши, адамдын денесине жаралган оорукчан топуракты дагы өз колу менен айыктырат. Дарыгер Алексей Назаровка достору, сүрөтчүлөр, кесиптештери эркин кыймылдуу жашоосун кайтарып бергендер мына ушундай мактоолорду арнашат. Чейрек кылым мурун ал Ташкенттеги жеке клиникаларды алгачкылардан болуп негиздеген. Ал тургай өз ыкмасын иштеп чыккан. Бирок муну менен гана белгилүү эмес. Назаровдун аты Борбор Азиядагы заманбап көркөм өнөр боюнча ири музейдин негиздөөчүсү. Игорь Савицкий сыяктуу сүрөттөрдүн жыйындысын топтогону менен дагы белгилүү. Добрый день, господа. Кутмандуу күн достор. Бизде болсо жаз, бул болсо менин жеке медициналык клиникам. Азыр болсо өзүм жактырган биорезонанстык терапия кеңсеме баратам. Кааласаңыздар, мени менен барсаңыздар болот. А бул болсо менин жакшы көргөн дарыгерим Евгения Васильевна Башкова, доцент-невролог. Евгения Васильевна, азыр эле сизден Азиза өттү. Ооба, Алексей Константинович. Мага кандайдыр бир жыйынтык бериңизчи, мен көрөйүн. Ичеги карын жолдорунда көйгөйлөр бар. Азиза бактерияга чалдыккан. Кан эмесе, укалоо бөлмөсүнө жөнөдүкпү? Мать Любочка, сендеги сардор кандай? Кадимкидей, бардыгы жакшыбы? Бүгүн кандай болуп калды? Жеңилби? Жеңилби? Тизеси боюнча эмнени айтасың? Жаракаты кандай? Айыгып калдыбы? Ооба, жакшы болуп калды. Кудай жалгасын, ийгилик, бакыт жана жакшылык. Назаровдун кеңсеси көпчүлүк башка бөлмөлөрдөн айырмаланган, өзгөчө медициналык мекемелердин бири. Анда медициналык шаймандардын орду чыгармалар менен толтурулган. Менин иш бөлмөмө чакырам. Кеттик. В нем я постарался воспроизвести. Мен бала чагымдагы бөлмөнү жаратууга аракеттенгем. Сиздер аквариумду көрүп турасыздар, менин чоң фонетикамды көрүп жатасыздар, дубалдардагы сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Картины на стенах. Мунун бардыгы менин бала чагымды элестетет. Недалекое детство. Милости просим. Менин эс алуу бөлмөм. Комната отдыха. Здесь на прекрасном фоне. Бул кереметтүү Сюзандан элесиндеги кооз көрүнүштү шафрикандык мыкты чебер Абдуллаевдер жараткан. Сиздер түш аңчысын көрүп турасыздар. Аны Перуга болгон сапарымда алып келгем. Я привез из своего путешествия по Перу. А эта работа академика. Бул болсо менин досум академик Мирсагатов Анбардын эмгеги. Менин туулган күнүмдө белек катары берилген. Мен бул чыгарма менен сыймыктанам. Ал Атыргүл деп аталат. Я дипломат, поэтому на одном рабочем. Мен Битлстын күйөрманымын. Ошондуктан менин кабинетимдеги иш столунда улуу Ливерпул төрттүгүнүн графикалык сүрөтүн көрүп турасыз. А еще я хочу вам показать. Жана мен сиздерге китебимди көрсөткүм келет. Аны 2005-жылы жазгам. Ал үчүн мага ханыша Викториянын алтын медалын ыйгарышкан. Бул моюн остеохондрозунун Битлс терапиясы. Терапия серьезная медицинская тема по шейному остеохондрозу. Анткени моюн остеохондрозу боюнча улуттук медициналык тема комикстерде жана Битлс тобунун мисалында ачылган. Токиодогу Джон Леннондун үй музейинде жана Пол Маккартнинде бар. Находится у Поля Маккартни здесь. Портрет. Бул жерде Сальвадор Далинин сүрөтү. Керек болсо аны анатомиялык моюн булчуңдарынын анатомиялык сүрөтү. Ал сюрреализм бул мен деп жатат. Мен болсо колдонмо терапия бул мен деп ырастап турам. Уруксаатпы? Александр Каменский! О, Александр Каменский. Доктор Назаров, саламатсызбы? Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Кандай кабар менен келдиңиз? Да. Хочу поздравить наши вот эти Ну, мучения. наконец-то. Радостные мучения. Это диск. Жаңы бир нерсе барбы? Ооба, бул сиздин анамнез морбе, анамнез вита китебиңиз боюнча диск. Хорезм, Бухара,
Андижан. Хорезм, Бухара, Андижан, Ташкент жана Самарканд акыркы сериясы ал аягына чыкты. Благодарю. Ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Кстати, я недавно буквально написал книгу по искусству Узбекистана именно по... Айтмакчы, мен жакында эле Өзбекстандын көркөм өнөрү тууралуу китеп жаздым. Сүрөтчүлөр менен жолугушуу, алардын устаканасы, алардын философиясы, жасаган ишинин багыты, алардын жашоосу, турмуш тиричилиги, алардын чыгармачылыгы. Эми болсо Александр Каменский менен биргеликте бул китептин бөлүмдөрү боюнча 6 тасма даярдадык. По главам этой книги. 5-чи жыйнак 7 кыл. Из этого сборника очень много стихотворений вошло. Бул жыйнактагы көптөгөн ырлар дал ушул кинонун сериясына кирди. Жакшы оттар болсун. Ыраазычылык билдирем. Как вы заметили, активно не только в моем кабинете, а кругом. Өзүңүздөр байкагандай сүрөттөр бир эле менин кеңсемде эмес, баардык медицина бөлмөлөрүнүн дубалдарында. Мына бул жерде сиздер сиренди көрүп жатасыздар. Известного ферганского художника Джурабаева. Бул натюрморт, абдан белгилүү ферганалык сүрөтчү Журабаев Мухаммед Шонго таандык. Мага анын чыгармачылыгы абдан жагат. Мында экинчи натюрморт. Менимче бул абдан кооз. Прекрасный чудесный двор. Укмуштуу, кооз коро. Айтмакчы, биз ушул ачык асман алдында көргөзмө өткөрөбүз. На эти карнизы вывешиваются картины. Эгер бул карниздерге көңүл бурсаңыз, мына бул парда илгичтерге сүрөттөр илинет. Мында борбордук орунга узун стол коюлат жана биз көргөзмөнү көрүүгө келген конокторду кабыл алабыз. Выставки. Кстати, я провел уже около 5. Баса, мен 20 жыл аралыгында 50гө чукул көргөзмө өткөрдүм. Муну менен сыймыктанам. И последнюю выставку я сам лично приготовил. Ал эми акыркы көргөзмөмдө болсо, мен өзүм 10 килограмм күрүч менен аш даярдадым. Маленький плов. но Азыр болсо азыраак күрүч, бирок аны дагы өзүм даярдайм. Аракет кылалыбы? Попробуем. Мы приготовим наш плов. Биздин ашты даярдайбыз. Азыр менин досторум, ассистенттерим иштеп башташат, бирок башкы ашпозчу ар дайым мен болом. Ну как работа? Все хорошо, все нормально. Замечательно. Кана, иш кандай? Баары жакшы, баары жайында. Сонун. Думба. Особое место у баранчика сзади. Бул домба койдун арткы өзгөчө орду. Ал азыр казанда куурула турган майга жакшы даам берет. Колиться в котле. Узбеки говорят, баракя топ. Өзбектер айтат, баракка топин, өз бактыңды тап. Той капли масла, которую ты не долил, которую... Балким жанагы сен койбой калган. Адам өз колу менен жасаган тамчы май сенин бактың болушу мүмкүн. Внимательно следится за тем, чтобы... Ошондуктан ар дайым азык-түлүктүн бузулуп кетпешин, ысырап болбошун, ар бир тамчы өз ордун табышын көзөмөлгө алыш керек. Продукта, каждая резинка нашла свое место. Реалдуу тубаса ашпозчу сымал дарыгер Назаров ырахаттануу менен салттуу Ташкент палоосун даярдап жатты. Бул чыныгы талант баланыкындай таза кубаныч, тагдырдын белеги. Ал мындай бакыттын, ынтымактын сезими толгон дүйнөсүн өзү аркылуу өткөрүп, башкаларга дагы таркатат. Ну вот, а теперь будем закладывать джизу. Мына эми жизаны салабыз. Таким образом мы приготовим фритюр. Мындай жол менен биз аны көпкө куурабыз. Бул койдун эти. Бардыгы буркулдап кайнап чыкканда эт жакшы куурулган болот. Приготовлен отлично. Мелко нарезан. Майда тууралган пияз. А теперь укладываем Эми болсо сабизди салабыз. горох, который Ноухат деп аталган бурчак. специально для плова. Атайын аш үчүн катуу, күрөң мейиз, кара эмес, тимин уругунан алынган зире. Из семейства тминовых. Для запаха черный горошек. Жагымдуу жыт бериш үчүн ага кара бурчак. Укладываем чесночок. Сарымсакты бир аз сабиздин алдына сүртүп салабыз. Углы моркови. И самое красивое. красное. Ошондой эле эң кооз кызыл калемпир. Мына караңызчы, кандай кооз. Вот она, красота какая. Начинаем укладывать рис. Я, например, Күрүчтү салып баштайбыз. Мен мисалы анын даяр болгонун керек болсо сузгуч аркылуу берилген үндөн дагы сезем.
аш даяр болгондо жумшак үн чыгат. Эгерде курч ноталар болсо, анда күрүч жакшы быша элек. Мына күрүч даяр болду. Укмуш. Как раз на плов и гости идут. О, мына аш даяр болгонго ылайык коноктору дагы келатат. Кош келипсиң. Отур. Саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Көргөнүмө кубанычтамын. Иштериңиз кандай? Баары жайында. Сен шаардын наркы башында туруп күрүч басып жатканымды кантип сезип койдуң? Мен анын жытын сезем. Мен жалгыз эмесмин. Мына бул сүрөтчү Дина. Саламатсызбы, доктор Назаров? Сиздер кошунасыздарбы? Ооба, биз кошуна болуп чыктык. Коюңузчу, эмне деп айта алам? Ошке кош келипсиз. Ашка караңыздар. Милости просим к плову. Я, когда заходила к вам, вот с Саидом, увидела книжку. Мне так интересно. Это лаганы сделаны... Бул Риштанда атайын кызыл чоподон жасалган идиштер. Кан эмесе, кеттик. Кудай колдосун. Плов можно подать гостям. Кушайте. Жеңиздер, укмуш. Туугандар, кандай болуптур? Ну как, господа? Боже мой, ну просто О Кудай, бул жөн эле сонун. Өзгөчө анын жыты баардык жакка тарайт. Майрамыңыздар менен күрүштү бергенде ысык токоштор ар дайым майрамдын белгиси катары кабылданат. Горячие лепешки всегда ассоциируются с праздником. Уламыш боюнча күрүштү Александр Македонский аскерлерин азыктандырыш үчүн ойлоп тапкан. Назаров көркөм өнөрчүлөрдүн устаканаларына көп келүүчү жагымдуу коноктордун бири. Рабочий день Иш күн аягына чыгып калды. Ал эми чыгармачылык уланууда. продолжается. Это дом художников. Сүрөтчүлөрдүн үйү. Мында Өзбекстандын бир топ белгилүү сүрөтчүлөрү жана азыркы сүрөт чеберлеринин мугалимдери жашаган. Для настоящих художников. Биз бүгүн Татьяна Ленин устаканасында болобуз. Мени менен жүрүңүздөр. Прошу за мной. Уруксаатпы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Көптөн бери көрө эле келем. Жүрүңүздөр. Ой, кандай жакшы. В гостях у знаменитых Биз Өзбекстандын белгилүү сүрөтчүсү Татьяна Леникинде коноктобуз. Ары сүйкүмдүү, ары сулуу, мен сыйлаган айымдардын бири. Өзбекстандын улуу чеберине таазим. кланяемся. падайте в обморок. Эсиңерден тангыла. Менин эмгектеримди көрүп эсинен тангандарды жактырам. Айрыкча сиз. Менби? Ооба. Муну дагы көрдүңүз беле? Сонун чыгарма. Өтө жакшы. Очень хороший. Просто красота. Ажайып сулуу. Өңдөрдүн кандай гана жаңжалы. Аны сизге белек кыл деп өзүмө кеңеш бермекмин. Анткени ал ыйык алмалар деп аталат. Аласызбы? Алыңыз. Молодильные яблоки. Это тоже была. Сыйкырдуу алмалар бул дагы серия болчу. Доктор Назаров өзүнүн коллекциясын мына ушинтип чогултат. На минуту. Татьяна, телефон чалуу үчүн сизди бир мүнөткө калтырам. Бат эле келем. Мына, ар дайым ушундай. Түшүнүктүү. Понятно. Так вот. Верные и добрые друзья. Берилген жана боорукер достор мына ушундай кылышат. Келет, кайра кетет. Доктор Назаровду жакшы көрөм, жана сыйлайм. Жандуу, кызыктуу адам. Жакшы досум, дос болгонду билет. Беришен болуу колунан келет. Азыр сиздер өтө сабаттуулук менен жасалган мамилеге күбө болдуңуздар. Мен ага белек кылдым. Ал баш тарта албайт. Ал сөзсүз түрдө мага бир нерсе сатып берет. Он обязательно что-нибудь купит. Ушинтип жашайбыз. Баары жакшы. Вообще он делает огромный вклад в развитие. Негизи ал биздин өлкөнүн көркөм өнөрүн жана маданиятын өнүктүрүүгө чоң салым кошуп жатат. Менимче мындай адамдар чанда жолугат. Ал колдойт, жакшы көрөт, бизге чын жүрөгүнөн мамиле кылат. Көркөм өнөр менен сүрөттү баалай билет. Выпустил хорошую книгу о себе, об искусстве. Ал өзү жана көркөм өнөр тууралуу абдан жакшы китеп чыгарды. Эске түшүрүүлөр. Мен аны кунт коюп окуганымда мына бул бала чагындагы дарыгер Назаров экенин жакшы түшүндүм. Я хотела добавить, что Мен андагы көркөм өнөрчүлүккө болгон сүйүүнү тарбиялаган. Анын алтын ата-энесин кошумчалап кетким келет. Танечка, сюрприз. Татьяна, сүйүнчү, кириңиз. Сюрприз. Кутмандуу кеч. Наталья Ивановна Глазкова, искусство илиминин муктадиси. Менин искусство илими боюнча мугалимим. Глазкова. Прекрасный искусствовед.
Мой учитель. Андай дебеңизчи, болбосо мен өзүмдү байыркы адамдардай сезип кетем. Менин жакшы көргөн мугалимим. Кесиптеш, ошондой деп эсептейбиз. Айтмакчы, Наталья Ивановна көп жылдар бою Орал Тансыкбаевдин музейинде башкы көркөм сынчы болуп иштеген. Орал Тансыкбаев, улуу сүрөтчү, Өзбекстандын заманбап көркөм өнөрүнүн негиздөөчүсү. Познакомились мы опять же в музее Тансыкбаева. Биз Тансыкбаевдин үй музейинде таанышканбыз. Ал музей ачылгандан берки 19 жылдын аралыгында музейди кыдырып, ага баардыгы жаккандыгы тууралуу айткан биринчи адам болду. Ошондой эле сиздерге бир нерсе керекпи деп айткан. Бул сөз директор экөөбүздүн шаштыгыбызды кетирген. Бизден бул туурасында эч ким сураган эмес. Ошентип бир күндөн кийин биздин музейде пианино пайда болгон. Через день появилась пианино в музее. У Татьяны. Татьянанын үй бүлөсүндө баары сүрөтчүлөр, атасы, апасы жана сиңдиси баары сүрөт тартат. Баардыгы ар башкача, түшүнөсүзбү? Баардыгы ар башкача. Наталья Ивановна, мен мына бул серияны алгым келет. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Такое выражение, что выставка одного Чындыгында Таня, бир күндүк көргөзмө же болбосо бир сүрөттүн көргөзмөсү деген түшүнүк бар. Мына сенде бир теманын көргөзмөсү болушу мүмкүн. Жана бул серияны бири-бирине өтө жакын кылып кароого болбойт. так близко друг к другу. Они Алар боёгу жагынан абдан каныккан. Аларга ар бир эмгектин ортосуна аба керек. Ошондуктан мына ушул эле чыгармаларды көрсөтүп, башкаларын көргөзбөш керек. работают и больше ничего не показывают. Ну что, понравились? Там Кана, эмесе сизге биздин өнөрпоздор жактыбы? Баардыгы жакшы адамдар. хорошие люди. Дай Бог им здоровья, Жараткан аларга ден соолук жана чыгармачылык берсин. открывать их мастерские. Мен устаканаларда болуп, багыт тууралуу, жаңы эмгектер, этюдтар боюнча пикир алышканды абдан жактырам. Это всегда очень интересно, всегда очень интересно. Адамдар кандай ойлонот, азыр жана башка учурларда чыгармачыл инсандар кандай жашап жатат, мунун баары кызыктуу. Какое-либо время. Поэтому Ошондуктан мен жумуштан кийинки мындай байланышуулар эс алуу менен барабар деп эсептейм. это все равно, что отдыхать. Мен жумуштан кийин экинчи этап чыгармачылык башталат деп айткам. Бирок бул жумуш чыгармачылык эс алуу. Это творческий отдых. Вот, наконец-то мы... Мына ошентип үйгө дагы келдик. Саат 12 болду. О, привет, ретро. Салам. Салам жаным. Привет от Татьяны Ли. Сага Татьяна Лиден чоң салам. Нина пришла. Ой, привет. Ой, салам. Нина находится... Сүрөттөр келген порттун сактоо жайында. Коллекционердин үйү анын сулукка болгон тартылуусун айнегелеп турат. Бактыга жараша Алексей Назаровдун жубайына көркөм өнөрдүн курчоосунда жашаган жагат. Анткени бул анын бала кезинен бери келаткан өзөгү болуп саналат. Бирок албетте үйдө сүрөттөрдүн бир аз гана бөлүгү оюлган. Негизги бөлүгү атайын сактоочу жайда катылган. А вот это вот очень интересная работа. Мына бул кызыктуу чыгармалар белгилүү айкелчи Ивановторго таандык. Биздин үйдө мына буга окшогон сулуу турналар турат. Красавцы стоят у нас в доме. Буларды сатып алганыбызга көп болду. Алар сүйүүнүн, бакыттын белгиси. Счастье, символ любви. Это Константин. Мына Алексей Константиновичтин элеси. Бул болсо мен жубайы Светлана Петровна. Светлана Петровна. Ну, а теперь я вас приглашу. Эми болсо сиздерди эң ыйык өзүмдүн сүрөттөрдү сактоочу бөлмөмө чакырам. Это как бы Пинакотека бул сүрөттөрдүн жыйынтыгы. картина. Мени менен жүрүңүздөр. Вот здесь на полках. Мына бул жерден көптөгөн картиналарды көрө аласыз. Сейчас я затрудняюсь. Азыр мен алардын көлөмү канча экенин айтуудан кыйналып турам. Но предполагаю, что где-то 500-600. Бирок болжолу менен 500-600 эмгек май боек менен тартылгандары. Но самое главное, это находится... Баарынан дагы мындагы башкы нерсе бул графика. Мында болжолу менен 10 000 барак графика бар. график. Вот здесь я иногда... Бул жерде мен кээде иштейм, эмгектерди кайрадан карап чыгам, оңдоп түзөп, рамкаларды жасайм. Делаю рамки, допуская не обидеться на меня
ооба, менин досторум, менин өзбекстандык сүрөтчүлөрүм таарынбасын, бирок бул чыгарманы мен абдан жакшы көрөм. Бул эмгек суу ташыгыч деп аталат. Ал Көркөм академиясынын академиги Умарбеков тарабынан аткарылган. Яблонов. Я эту работу полюбил писать. Бул сүрөттү мен 15 жыл мурун жактырып калгам жана бүгүнкү күнгө чейин аны кайра караганды жактырам. Ал мени тээ алыскы, сууларды жеткирип, эски шаардагы чайханаларда жипар жуттуу көк чай ичип отурган жаштык эскерүүлөрүмө алып барат. Зеленый чай. Перед вами мои родители. Сиздердин алдыңыздарда менин ата-энем. Алар бүгүн мен сиздерге көрсөткөн баардык нерсенин башаты. Мы сегодня вам показали. Менин жашоом, менин чыгармачылыгым, менин медицинам, менин досторум. Мои друзья. Тайманбастан менде бактылуу балалык болгон деп айта алам. У меня было счастливое детство. Ардактуу искусство таануучу Наталья Глазкова бүт өмүрүн толугу менен көркөм сүрөт өнөрүнө арнагандардын дагы бир мисалы. Тагыраагы Өзбекстандын белгилүү сүрөтчүсү Орал Тансыкбаевдин элесин сактап калууга салым кошуп келет. Это музей, который Бул музей Ташкенттеги чакан музейлердин биринчиси болуп эсептелет. проходим в дом. Это двор. Бул биздин кардарларды тосуучу коро. Бул үйдө ал 7 жыл жашаган. Кечиресиз. Мы с вами попадаем. Биз бул үйдүн ыйык жерине келдик. Анын устаканасы, сүрөтчүнүн студиясы, ал ушул жерде эмгектенип чыгармаларын жараткан. Произведение. Перед нами полотно. Көз алдыбызда Алматыда кыш сүрөтү. Бул эмгектин өзүнө таандык тарыхы бар. Имеет свою особую историю. Сүрөтчү үстөл лампасынын жардамы менен кеңсесинде жубайынын сүрөтүн тартып жаткан. Настольные лампы. Вышел отдохнуть, подышать воздухом. Эс алууга, таза аба менен дем алууга сыртка чыгып, кооз көрүнүштү көрүп таң калат. Ал аялын чакырат. Жубайына дагы бул пейзаж жагып калат. Бирок аны түшүрүүгө боз кендир жок болот. Ал айтат: "Жаз, бул чыгарма ошентип пайда болгон". Бирок бөлмөдө анын аялынын бүтпөгөн портрети калып калган. Тансыкбаевдин колу менен жазылган этюдту биз этюд сактагычта кармайбыз. Ташкент, 24 жыл, менин биринчи этюдум. Ташкент, 24 год, первый мой этюд. Экинчи кабатка өтөбүз. Анда сүрөтчүнүн кеңсеси жайгашкан. Биз сүрөтчүнүн иш кеңсесине өттүк. Мына ушул столдо ал этюдтарынын, бүт элек чыгармаларынын үстүндө иштечү. Мында акварель менен, жумшак боек карандаштар менен тартылган сүрөттөр жана чоң эне сандыгы көрсөтүлгөн. Казак улутундагы Орал Тансыкбаев бүт өмүрүн жакшы көргөн Ташкентке өткөргөн. Ал классиканы, элдик чыгармачылыктын жетишкендиктери жөнүндө жана алдыңкы батыш европалык үлгүлөрдү окуган. Ошондой эле Өзбекстандагы сүрөт мектептеринде реформа жасагандардын бири болгон. 1934 жылы Орусия менен Филадельфияда өткөн ийгиликтүү көргөзмөсүнөн кийин дүйнөлүк басылмалар аны Өзбекстандын башкы колористи деп аташкан. Кийинчерээк дагы бир жеңишти багындырган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки Брюссельде өткөн Экспо көргөзмөсүндө күмүш медаль тагынган. Ал тарыхый мекенин унутта калтырган эмес. Мы пройдем в царство работ Урала. Азыр биз Орал Тансыкбаевдин эмгектеринин орчунтусуна барабыз. Мында анын жашоосундагы даректүү сүрөттөр бар. 1974 жылдын 14 апрели деп белгиленген укмуштуу сүрөт. А это то самое. Бул биз сөз кылган пианино. Жанагы дарыгер Назаров сизге белек кылган. Поднимаемся на второй этаж, где представлены работы. Экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Бул жакта мурда мамлекеттик көркөм музейинин фондунда сакталып келген чыгармалардын топтому коюлган. Ал эми азыр алар биздин музейге таандык. Мында бүтүн Борбор Азия бар. Түркмөнистан, Казакстан, Кыргызстан. Туркмения, Казахстан, Киргизия. Ар кайсы жылдагы пейзаждар, панорамалык картиналар, айнек үкөктөрдө болсо көптөгөн этюдтар сакталган. Бул алгачкы чоң картиналардын жаңыдан пайда болуп жаткан учуру. Того, как появляются большие полотна.
Кумдагы Лувр. Аталган музей Карагалпактын Борбору Нукуста, Кызылгум чөлүнүн эң четинде орун алган. Аны 20-кылымдын орто ченинде легендарлуу сүрөтчү, этнограф жана коллекционер Игорь Савицкий жараткан. 15 жыл аралыгында уникалдуу орус авангард чыгармаларын чогултууга жетишкен жана аларды Москванын эксперименталдык көркөм куугунтуктоо учурунан дагы сактап калган. Алардын катарында белгилүү бульдозорлор көргөзмөсү эмгектери. Музейде ошондой эле Орал Тансыкбаевдин сейрек коллекциясы сакталып турат. Эти произведения 600дөн ашык Тансыкбаевдин эмгектери. Эксперттер бул сүрөттөрдү Орал Тансыкбаевдин чыгармачылыгындагы эң жогорку баскыч деп айтышууда. Орал Тансыкбаев Александр Волковдун тобунда баштаган. Волков Өзбекстандагы сүрөт мектептеринин аксакалы болгон. они были друзьями, и на него оказали влияние западных сил. Ага 20-кылымдын башындагы батыш сүрөттөрү таасир тийгизген. Мына бул жерде биз француз идеалистик багытынын таасирин көрүп турабыз. Работы, выполненные в стиле пуантилизма. Матистин таасир алдында пуантализм стилинде аткарылган эмгектер кооздоочу элементтерге басымдык кылынып, ошол эле учурда улуттук тема менен дагы айкалыштырылган. Была сильная критика на его раннее творчество, и он Анын чыгармачылыгына катуу сындар айтылган. Мындан улам ал картиналарды, графикалык чыгармаларды мансартка чыгарып салган. Эч кимге көрсөтчү эмес. никому не показывал. И вот приходит Игорь Савицкий. Ал эми Игорь Савицкий болсо, дал ушул эч ким көрбөгөн сүрөттөрдү көргөзүүсүн суранат. Тансыкбаев катылган жүздөгөн эмгектерин алып чыкканда, Савицкий күтүүсүз абалга туш келгем деп жазган. Савицкий писал, что у него произошел просто шок от увиденного. Ал Тансыкбаевдин жаңыдан түптөлүп жаткан музейге кайсы бир картинаны берүүсүн өтүнгөн. Тансыкбаев болсо, жактырган баардык чыгармаларды алууну сунуш кылат. Ему забрать то, что понравилось. И Савицкий забирает все. Савицкий баардык алгачкы тартылгандарды алып кетет. Ошентип, мына бул алгачкы 6 эмгек Нукус музейине келип калган. Мына бул чыгарманы карап көрсөңүз, ал сентябрь кечи деп аталат. Талдар, жалбырактар, жер баардыгы ажайып ачык түскө бөлөнгөн. Солнечным светом. Это симбиоз. Бул көгөшек сүрөтчүнүн жашаган жана өскөн баардык жериндеги тынчтык жана улуу сүйүү сезими жөнүндө айтып турат. Тому краю, в котором он жил и вырос. Такое монументальное полотно Урал-Тансыкбаев. Орал Тансыкбаевдин бул эстелиги казак деп аталып, анда эмгекчил аялдын элеси түшүрүлгөн. Крупным планом стоит она. Чоң план менен түшүрүлгөн бул сүрөттөгү аял абдан бекем туруп, аны курчап турган баардык нерсенин кожоюну сымал көрсөтүлгөн. Окружает ее. Учурда Савицкийдин атын алып жүргөн музейдин аянты 20 000 квадрат метрден ашат. Ошондой эле 2017 жылы дагы 2 жаңы корпус курулган. Игорь Витальевич Савицкий, он поддерживал очень многих. Игорь Савицкий көптөгөн карагалпактык сүрөтчүлөргө колдоо көрсөтүп келген. Ал Карагалпакстандын көркөм сүрөт өнөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Очень многих Көптөгөн жаш сүрөтчүлөрдү тарбиялап чыгарган. Алардын эмгектерин биздин музейге сатып алып турган. Мындан тышкары, ал менин атам, тагыраагы Өзбекстандын эл сүрөтчүсү Жолубай Изантаев менен дагы иштешкен. Узбекистана, Жолубай Изантаев. Музейдин таанытма кагазы бул Василий Лысенконун колунан жаралган эмгектер болуп саналат. Савицкий аларды 1974 Ташкентте анын мураскору эжесинен алган. Самая знаменитая картина нашего музея Савицкий. Биздин музейдеги эң эле белгилүү сүрөт. Савицкий бул эмгекти Өзбекстандын эмес, дүйнөлүк көркөм сүрөт өнөрүндө шедевр деп эсептеген. Мировой живописи. Он говорил, Ал биздин музейге башка мамлекеттерден адамдар келип, сүрөттөрүбүзгө суктанган учуру келет деп айткан. Өзгөчө мына ушул сүрөттү белгилеген болчу. вот особенной этой работы была написана 1927 жылы жазылган. Бул чыгарма ушул кезге чейин табышмак бойдон калууда. загадкой. Мариника Бабаназарова Савицкийдин баа жеткис жыйнактарын берген. Ал жаш сүрөтчү, этнограф, Карагалпакка биринчи келип, жана бул өлкөнү бүт жүрөгү менен жактырып калганын эскерет. Он настолько был влюблен в этот народ, который имел Ал уникалдуу маданиятка ээ болгон, бул жердеги элдерди абдан жактырчу. Мындан улам Москванын борборунда орун алган Арбаттагы батирин таштап, Нукуска көчүп келүү чечимине келген. он встречает моего отца, который работал. Ал ошол кезде Өзбекстандын Илимдер академиясынын Карагалпактагы филиалында иштеп жаткан менин атамды жолуктурат. Марат Нурмахамбетов менин атам. Ага элдик кол өнөрчүлөрдү изилдөө боюнча лаборатория ачып берет. Аны жумушка алат. Берет его на работу, он
Многие от него шарахались, честно говоря. Көптөр андан алыстап турчу, чындыгында анын бир кызыктайлыгын, колдонмо искусствонун же байыркы табылгалардын үлгүлөрүн көрүп калганда көздөрү жайнап кеткендигинен кооптонуп турушчу. Савицкий бул жерге азыр дүйнөгө таң калтырган жүздөгөн, андан кийин миңдеген чыгармаларды алып келген. Ушул чыгармалардын негизинде ал Каракалпактын жаш сүрөтчүлөрүн тарбиялап чыгарган. Савицкий сүрөтчү катары өзүн курмандыкка чалганын айта кетүү зарыл. Ал музейдин жетекчиси болуп турганында бир учурда эки ишти жасоого болбойт деген билдирүү жасаган. Бул албетте күтүүсүз болгон. Два дела сразу.